Жаңырган аптадагы эң көйгөйлүү маалыматтарды Ош ТВнын эфиринен тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача турмөк менен таанышып алыңыздар. Ош облусунун Кара Суу районундагы жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 4 адам каза болду. Алар туугандар болушкан. Оштогу Көкбөрүдөгү чырга байланыштуу жалпы 65 адам суракка алынды. Токмокто 17 жаштагы өспүрүм компьютердик клубда ойноп жатканда көз жумду. Мектептерде окуу китеби жетишпей, ата-энелердин тынчы кетүүдө. Билим берүү министрлиги эмне дейт? Алипесин 500 сомдон алып берди. Ушуну өрүмү алып бердик, математикасын алып бердик. Ушул жана башка маалыматтар менен алдыда кенен тааныштырып өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Ош облусунун Кара Суу районундагы жол транспорт кырсыгынын кесепетинен 4 адам каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын өздүк булактары билдирди. Маалыматка караганда кырсык кечээ 3 сентябрда Ош Алай Унаа жолунда, тактап айтканда Кара Суу районунун Талдык айылында болгон. Анда Honda Accord үлгүсүндөгү унаа менен оор жүк ташуучу унаа кагышып кеткен. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу менен 3 жүргүнчүсү каза тапты. Алардын баары Алай районунун тургундары болушкан. Каза болгондордун арасында окуучу кыз бар. Алдын ала маалымат болгондой, каза болгондордун баары туугандар болушкан. Айдоочу быйыл үйлөнгөнү жаткан. Аталган жол кырсыктан 4 адам каза болгонун Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Бул макала Турмуш басылмасынын интеллектуалдык жана автордук менчиги болуп саналат. Материалды сайттан көчүрүп алуу жана редакциянын жазма уруксаты менен гана мүмкүн. Ал эми Токмокто 17 жаштагы өспүрүм компьютердик клубда ойноп жатканда көз жумду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 1 сентябрда саат 23:30 чамасында 17 жаштагы жаран компьютердик клубда ойноп жаткан. Өспүрүм эс учун жоготуп койгон. Достору аны Чүй райондук ооруканага алып барышкан. Бирок ал реанимацияда үзүлгөн. Факт каттоого алынды. Баланын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды деп айтылат маалыматта. Саламаттык сактоо министрлиги өспүрүм ооруканага жеткенге чейин эле үзүлгөнүн Спутник агенттигине билдиришкен. Баланын сөөгү Чүй райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна алып келинген. Окуяны медиктер милицияга кабарлаган, деди министрлик. УКМК запастагы аскер кызматкеринин мыйзамсыз иштерин аныктап бөгөт койгонун билдирди. Маалыматта комитет кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 1 бөлүгүндө мамлекеттик чыккынчылык беренесинде каралган кылмыш жасады деп кыргызстандык запастагы аскер кызматкери кармалганы айтылат. Жогорку соттун өкүмү менен күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылды деп жазылат кабарда. Айыпкер жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтөйт. Атайын кызмат кылмыштын чоо жайын ачыктаган эмес. Свердлов районунун билим берүү борборунун мурдагы бухгалтери Казакстанга качууга аракет кылып жатканда кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда иш ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ысырап кылуу фактысы боюнча козголгон. Аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мамлекетке 8 миллион 637 миң сом зыян келтирилгени аныкталган. Мурдагы башкы бухгалтер чакыруу түшөрү менен келип берүүгө милдеттендирилген, бирок ал Акчол көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда кармалды. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди, деди ведомство. Оштогу Көкбөрүдөгү чырга байланыштуу жалпы 65 адам суракка алынды. Анын ичинен 5 кишинин баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакта калтырылды. Калгандарынын 9-уна бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Ал эми убактылуу кармоо жайындагы 4 адамдын бөгөт чарасы 4 сентябрда каралат. Калган 56 кишиге майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп кое берилген деген Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эске салтсак, Ошто өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубок үчүнүн Көкбөрүнүн финалында жаңжал чыккан. Анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты ур токмок алышкан. Саламаттык сактоо министрлиги жаңжалда 7 адам жаракат алганын билдирген. Эгемендик күнүнө карата өткөрүлгөн Көкбөрүдө достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешке чыгышып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган.
Ош облусунун Төлөкөн ат майданында болгон окуя боюнча коомдук тартипти бузган жана ошол бейбаштык кылган жарандар жалпысынан 65 жаран кармалып алынып келинди. Анын ичинен 54 жаранга административдик протокол түзүлдү. Ал эми 9 жаранга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 5 жарандын башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылды. Бүгүнкү күндө ошол тергөө оперативдик тактоо иштери уланууда. Баткендеги соттук медициналык экспертиза бюросунда финансылык мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдиришти. Маалыматка караганда, Кызыл Кыядагы химиялык лаборатория 2020 жылдан бери иштебей келет. Бирок ал жерде иштейм деген киши айлык алып жүргөн. Аудитордук текшерүү 1,254,200 сомдук финансылык эреже бузууну аныктады. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголду. Тергөө иштери жүрүп жатат, деди ведомство. Жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептерде китеп көйгөйү жаралат. Бул маселе жыл сайын айтылганы менен мектептер бул көйгөйдөн арылбай келет. Окуучулардын колуна китеп жетпей, ата-энелер сатып алып берүүгө аргасыз болууда. Билим уялары бул жагдайдан качан арылат? Кийинки сюжетте. 0889 аяғы китеп сатам деген. Бизге сат, жаңы болсо китебиң. Канча бардыгы толук бу? Канча сом болот? Адресин каерде, мен барып алып келейин. Бардык обложкасы менен. Жаңы окуу жылында мектептер китеп тартыштыгынын азабын тартууда. Анын жоопкерчилиги мугалимдерден да ата-энелерге жүктөлгөн. Бурулсын Саматованын 6 небереси мектепке барат. Алар бирине китеп сатып алууга туура келип жатканын айтат. Китептердин да баасы жогору болгондуктан баарын сатып алууга чамасы жетпейт. Ошентсе да китептер мазмундуу жана сапаттуу чыкса дейт. Ана мен 6 неберем окуйт. Нөлөбөй 1-2, 3, 4 класс. Ошо 6 небереме баягы кичине баягы ата-энесине оорчулук келет экен да. Өткөндө ошо Ош базарынын Оштон жана магазинден алдык да, ошо алипесин 500 сомдон алдык, 500 бердим. Ошо небереме алып бердик, математикасын алып бердик. Анан баягы иштеп отурган ата-энелерге кичине оорчулук болуп экен да. Ата-энелер ошо 1-класс окуган ата-энелер сөзсүз ошо математиканы, алипе, ошо көркөм өнөр, ошо жок нерселерин эжекелери айтат экен, ошолорду сатып алышат. Ош шаарында китептердин тартыштыгы көбүнесе орус тилдүү мектептерде курч. Ал эми башталгыч класстарда математика предметинде китептер таптакыр эле жетишсиз. Ал эми жогорку класстарда химия, геометрия, орус тили сабактарында китептер жетишпейт. Бул жагдай мугалимдерге да оорчулук жаратат. Анткени баланын колунда китеби болсо билим жемишин берет дешет. 1, 2, 3, 4 класстын математикасы келбей атат. Ушулар боюнча кыйналып атат. Бирок бизде жок болгону менен мына базарда сатылып атат да ошо китептер. Мына 1 класстан 4 класс, орус класска дагы, кыргыз класска толугу менен базарда сатылып атат. Бизге келбей атат. Ошонун байланыштуу ошо ата-энелер кыйналып атат да. 7 класс, 6 класстар 7 класстыкын, 7 класстар 8 классын ушинтип неме кылып алып атат да, сатып алып атат. Мен дагы ушул аракеттенип ушул баягы эле акчага сатып алган китептерди мен кайра эле ушул балдарга алып берип атамын. Ошо неме болсун деп, мындай китеп көбөйсүн деп. Мына ушундай тартыштыктан ар бир мектеп жетекчилер башка жолун караштырып, өз аракеттери менен жетишсиз окуу китептерин толуктап жатышат. Мындай абалды мектептер ар кандай фонддордун каржылоосу менен жана ата-энелердин көмөгү менен жөнгө салышат. 7 деди эжеке. 7, 8, 9 класстардын орус тилдүү класстарында бир аз китептер жетишпейт. Мына жылда бизде атайын камкорчулар кеңеши иштейт эле. Камкорчулар кеңешинин эсебинен ошол жетишпеген китептер сатып алынчу эле. Андан сырткары баягы иштетилбеген кагаздар болот. Булар макулатурага тапшырылат. Былтыркы жылы дагы биздин мектепте макулатура абдан көп топтолгон. Ошол макулатураны саткандан кийин ошонун эсебинен дагы бизге быйылкы окуу жылына жаңы китептер менен толукталды. Анан такыр эле жетишпеген китептерди биз сөз түрдө ата-энелерге түшүндүрүү менен айтабыз. Ошол балдарга жардам берүү максатында айтабыз китептерди алып беришин. Быйыл кыргыз тилинде окуткан мектептер үчүн 7-8 класстарга китептер басылып чыгууда. Ал эми Ош шаарында макулатуранын эсебинен 2010 дана зарыл болгон китептер сатып алынган. Бирок ата-энелерге
кеңешибиз бир сыйра ата энелер башта мектепке келип программалар жаңы стандарт боюнча өзгөргөнүнө байланыштуу класс жетекчисинен толук маалымат алып ошонун негизинде китеп алып берсе, себеби дегенде бул китептер 5 жылга дагы ата эне алып берген китепти окуучу 5 жыл пайдаланыш керек. Ал эми быйыл болсо мамлекет тарабынан тарых китеби, диндердин тарыхы, адам жана коом, химия, анан физика китептери 7-8 класстар үчүн мамлекет тарабынан берилген атат. Буларга биз толук табыштама бергенбиз. Белгилей кетсек, өлкөдөгү мектептерде бир нуска окуу китептин жылдык ижаракысы 25 сом деп бекитилген. Министрлик муну менен жаңы китептерди сатып алуу үчүн окуу китептерге ижаракы киргизилгенин билдирген. Алмагүл Эркебай, Азам Пузирков, Ош ТВ. Билим берүү жана илим министрлиги 2023-2024 окуу жылына окуучулардын каникулдарынын графигин бекитти. Ага ылайык күзгү каникулдар 6 ноябрдан 12 ноябрга чейин созулат. Каникул 7 календарлык күндү түзүп, сабактар 13 ноябрда башталат. Ал эми кышкы каникул 2024 жылдын 1 январынан 14 январына чейин созулуп, сабактар 15 январда башталат. Кышкы тыныгуу 14 календарлык күндү түзөт. Жазгы каникул 11 календарлык күндү түзүп, 2024 жылдын 21 мартынан 31 мартына чейин созулат. Ал эми сабактар 1 апрелде башталат. 1 класстардын окуучулары үчүн 3 чейректе кошумча 1 жумага жазгы каникул күндөрү узартылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө таянсак, 4-5 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү ыктымал. Кырсык катталган учурда 112 номерине чалыңыз. Байланыш акысыз жана күнү-түнү иштейт. Бүгүнкү күнгө алынган кабарларыбыз мына ушулар менен жыйынтыкталат. Алдыда эртеки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.